Депутаттар Кемелов менен Мурашев мушташып кете жаздады. Улукбек Марипов маселе анда болсо иштен азыр кеткенге даяр экенин айтып агынан жарылды. Президент Садыр Жапаров Си Цзиньпинди жана Кытай элин Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдыгы менен коттоктады. Саламатсызбы кадырман көрүүчү, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен тааныштырып кызматта Айпери Шенколова. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Кемелов менен Нурбек Мурашев агрардык саясат жана суу ресурстары боюнча комитеттин жыйынында аз жерден мушташып кете жаздады. Мага дебесең сени. Сен эмне деп атасың мага? Дебесең мага. Жигиттер, токтоткула. Дебесең деп атам. Сөзгө мага дебесең деп атам. Мен айттым мен сени. Деп атасың сен мага. Кайрагар деп атам деп. Кемелов министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго кайрылганы жатканда, депутат Мурашев кесиптешине регламентти сактап, оюн кыскартып айтууга чакырды. Андан соң диалог төмөнкүчө уланды. Мурашев, түшүнүп жатабыз, бирок өтө катуу айтып жатасыз. Башкалар дагы күтүп калды. Аларды да сыйлаңыз да. Кемелов, мен күйүп айтып жатам. Башкаларды сыйлаганым үчүн 2-3 сааттан бери олтурам күтүп. Сыйлабасам басып кетет элем да. Мурашев, тезирээк сүйлөңүз эми, болуңуз. Адвокат болбой кое тургулачы. Мен эч кимге адвокат эмесмин. Сиз тездетиңиз. Башка маселелер дагы бар. Дебейсеңиз мага, эмне деп жатасың мага? Менин жакшынакай аты жөнүм бар. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз, кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Ызаланган эл өкүлү Кемелов ордунан туруп Мурашевди көздөй басты. Бирок кесиптештери мушташ чыгып кетишине жол берген жок. Булар эмне мушташпай жүрүштү эле. Көнгөн иштери да. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов парламентте ага ишеним көрсөтпөө тууралуу демилгеге жооп кайтарып, кызматтан кетүүгө жана айтылып жаткан көйгөйлөр үчүн жоопкерчилик алууга даяр экенин билдирди. Ал 17-июнда агрардык комитеттин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, минут 10-15, минут 5-10 5, 4-5, 10 5 утра. Эгер маселе менде болсо, анда мен азыр кеткенге даярмын. Мен деле жыргап, рахат алып иштеп жаткан жерим жок. Кыйынчылык болуп жатат. Биз уктабай иштеп жатабыз. Биздин максат маселени чечүү. Президентибиз Кумтөрдөн баштап бардык маселени коюп жатат. Биз аракет кылып жатабыз, деди. Мы здесь кукурузу не охраняем. Марипов депутаттардын айтып жаткан сыны үчүн рахматын айтып, ошол эле учурда өкмөттү ар 6 айда алмаштырса да эч маселе чечилбей турганын кошумчалады. Бири-бирибизди чукулап, кызматтан алуудан маселе чечилбейт деп, жоопкерчиликтен качпай, канчалык сындасаңар да ого бетер иштеп бергенге даярмын деп билдирди. Мындай бир удовольствие алып иштеп аткан жерим жок. Кыйынчылык болуп атат. Биз уктабай иштеп атабыз. Жогорку кеңештин депутаттары сууга суу маселесин жана антикризистик чаралар боюнча 17-июнда парламентке маалымат берүү үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өзү келбегенине нааразы болушкан. Бир катар депутаттар Кыргызстанда сууга суу тартыш болуп, дыйкандардын чарбасы күйүп жатканын, азык-түлүктүн баасы күн сайын өсүп баратканын айтып, суроолорго Мариповдун өзү жооп беришин талап кылышкан. Эгерде ишти жөндөй албаса, аны кызматтан кетирүү сунушу да айтылган. Вот это угроза уровня Мстителей. Садыр Жапаров бүгүн 17-июнда Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди жана Кытай элинин Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдыгы менен коттоктады. Мен сиз менен биргеликте эки мамлекеттин ынак, коңшулук, достук жана стратегиялык өнөктөштүк принцибин улантып, жаңы ийгиликтерге жетишүүсүн колдойм. Дагы бир жолу Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Кытай мамлекетине ар дайым өсүп өнүгүүнү, боордош Кытай элине тынччылык, аманчылык жана бакыт каалаймын. Кытай эл республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза, Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракесин утурлай, мен Кыргыз республикасынын жана жеке өзүмдүн атыман сизди жана сиз жетектеген Кытай коммунисттик партиясын, ошондой эле меймандос Кытай элин чын жүрөктөн коттоктайман. Сиздин даанышман жетекчилигиңиз астында Кытай биринчи 100 жылдык максатын толугу менен
ишке ашырды. Жакырчылыкты жоюу күрөшү толук ишке ашты. Жашоо деңгээли боюнча орто жетиштүү коом түзүлдү. Кыргызстан менен Кытай ынак коңшу, достук мамиледеги жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер. Эки мамлекеттин ортосундагы мамиле ылдамдык менен өнүгүүдө. Жакынкы жылдан бери Кыргызстан бир алкак, бир жол долбооруна активдүү катышууда. Кытай мамлекетине ар дайым өсүп өнүгүү, тынччылык, аманчылык жана бакыт каалаймын деп айтылат президенттин куттуктоосунда. От души целую вашу душу. Лишь бы повод выпить. Хорошо, что на этот раз... Слушай, хватит меня, устроил меня здесь. Все. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон чекиткей жүзөт. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.